Менин үйüm 2021-2026 мамлекеттик программасынын алкагында ипотекалык насыялар бир нече багытта берилет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Жылдыз Бекбаеванын билдиргенине караганда, бюджеттик кызматкерлер үчүн жеңилдетилген ипотека программасы иштейт. Анын алкагында өлкөнүн бардык аймактарынан турак жай алуу же куруу мүмкүнчүлүгү бар. Даяр үй алууну каалагандарга 4 миллион сомго чейинки насыя 4% үстөк менен 15-25 жылдык мөөнөткө берилет. Алгачкы төлөнүүчү сумма турак жай баасынын 10%-ын камтыйт. Ал эми жеке турак жай курууну каалагандар үчүн 4 миллион сомго чейинки насыя 8% үстөк менен 15-25 жылдык мөөнөткө берилет. Ал эми бардык жарандар үчүн жеткиликтүү ипотека программасы иштейт. Анын алкагында даяр үй алууну каалагандарга 5 миллион сомго чейинки насыя 8% үстөгү менен берилет. Алгачкы төлөнүүчү акча турак жай баасынын 25% болушу керек. Бул ылайыктуу күрөө менен алмаштырылышы мүмкүн. Насыяны кайтаруу мөөнөтү 15-25 жыл. Бул насыя Бишкек жана Ош шаарларынан үй алуучулар үчүн гана жеткиликтүү. Жеке турак жай курууну каалаган жарандарга 5 миллион сомго чейинки суммада насыя 15-25 жылга берилет. Үстөгү үй курулуп жаткан учурда 12, курулуп бүткөндөн кийин 8. Алгачкы төлөнүүчү сумма 20%. Аталган программа боюнча сатып алынуучу үйлөрдүн аянтты көп кабаттуу үйлөрдө 80 чарчы метрден, ал эми жеке үй курууну көздөгөндөр үчүн 150 чарчы метрден ашпоосу керек. Ал эми турак жайдын 1 чарчы метринин баасы 60 000 сомго чейин болушу шарт.